Неврология жана когнитивдик ден соолук боюнча изилдөөлөрдө эс тутумдун начарлашына бир нече факторлор байланыштуу экени көрсөтүлгөн. Уйку учурунда мээ маалыматты иштеп чыгып эс тутумдун бекемделишине катышат. 2025-жылдагы мета анализинде 3,5 же 5 саат уктоо 7-11 саатка салыштырмалуу эс тутумдун калыптанышына терс таасир берери аныкталган. Эске тутуунун начарлоосу анын себептери деле көп өзүчө. Анан кийин именно эмнеден башталганын мисалы айтып бере берсек, ал деле ошол атеросклероз деп коет. Жана кан тамырларды айттым го, май баскандар. Андан кийин травмалардан болушу мүмкүн, эч кандай белгисиз эле нерселерден болушу мүмкүн. Өзү эле начарлап калышы мүмкүн. Анан азыркы эменин жашоонун мындай бичи деп коебуз го. Мына телефондорду бир моментте башына көп иш келет да. Мына телефонду көрүп туруш керек, постоянно бул ишини кылыш керек, үй иштерин кылыш керек, жумушун ойлонуш керек. Ошондой СДВГ деп коет. Мындай оюбуз ар жака чачырап кеткен да. Анан бир нерсеге биз фиксированный эмеспиз. Башыбызда бир эле нерсе турган жок. Мурдакылардыгы бир аз памяти мисалы көрсөк, бизден памяти бир аз жакшыраак турабы? Өсүп келаткандардыкы көбүрөөк начарлаган. Ошол телефонду, телевизорлордун, интернеттин таасири дагы бизге азыр память нарушениясына аябай чоң салым кошуп келет да. Күчтүү стресс жана терс эмоциялар адамдын көңүл топтоосун начарлатып, жогорку кан басымы, диабет жана холестериндин жогору болушу да эс тутум начарлоонун негизги себептеринин бири. Себеби кан тамырлардын жана зат алмашуунун көйгөйлөрү мээнин кан менен камсыз болушуна таасир этип, узак мөөнөттүү когнитивдик төмөндөө коркунучун жогорулатат. Биз жакшылагандын жолдору мисалы чоңдордон айта баштаган болсок, чоңдор мисалы аталарыбыз, апаларыбыздын памяти начарлаган болсо, алардын жанагы көбүнчө алардыкы да ошо атеросклероз деп коет го. Мурдатан жөн сөз келбейт го. Мен азыр склероз болуп калган деп коет го. Ошо склероз, атеросклероз деген нерседен келип чыккан да. Атеросклероз деген нерсе бул айттым го, жанагы кан тамырларынын майларды басып калганы. Майларды басып калып, жанагы арыктан жакшы суу өтпөй калгандай эле, нар жакта мисалы нар жака суу барбай калса, мээбиз начар болуп калат, мээбиз ошондой эле бизден начар иштеп калат да. Жаштарда мисалы мындай поведенческая терапия деп коет. Өзүн өзү, если памяти начар болсо, памяти начарлаган болсо, бизде эч ким памятим начарлап атат, койчу мен ушул телефонду көрбөй эле коеюнчу, көп көрбөй эле коеюнчу, же мындай оюмду ар жака бөлбөй эле бир жака концентрация кылайынчы дебейбиз. Меники начарлап атат, мага бир таблетка берип койсоң, мен ошону ичип алсам жакшы болот деп ойлонобуз. Андай болбойт да, адам өзүнүн жүрүм турумуну поведенческий оңдош керек. Мындан тышкары калкан безинин, бөйрөктүн же боордун айрым оорулары, мээдеги инфекциялар, кан тамыр көйгөйлөрү жана B12 витамининин жетишсиздиги эс тутум көйгөйлөрүнө алып келиши аныкталган. Нейрогимнастика деген нерсе бизде аябай жакшы. Нейрогимнастика дегенди ушул жаш баладан баштап карыганга чейин кылса, карыганга чейин бул памятти аябай жакшыртат, вниманияны жакшыртат и концентрацияны да жакшыртат. Андан сырткары бул нейрогимнастиканы эмнеси жакшы, бул дары эмес, дары түрүндө эмес, жөн эле бизге бесплатно эле колдоно турган нерселерибиз болот. Ичимдиктер, физикалык активдүүлүктүн аздыгы, жогорку кан басымы жана диабет бар. Эгер жогорудагы адаттар сиздин жүрүм турум тизмегиңизде бар болсо, анда буларды токтотуу зарыл. Анткени бул дагы эс тутумдун начарлоосуна себепкер болушу мүмкүн.